Устаз, кайным биз менен жашаганына 3 жылдан ашты. Биз үйлөнгөндөн бери биз менен жашайт. Квартирада жашайбыз, 2 комната. 2 балабыз бар. Бала эмизгенде кысылам. Кайны менен жашаганга кандай карайсыз? Албетте, кайны менен жашаган өзүнүн өтө көп кыйынчылыктары бар. Ошондуктан бул маселени күйөөңөргө айтып, жакшылап чечиш керек. Кайныңер силер үчүн махрам болбойт. Жалгыз калып калган болбойт кайны менен. Күйөөңөр жокто кайныңер келип, эрте келип алганда болбойт. Иши кылып үйдө жалгыз калбашыңар керек. Бул деген шарият. Ошондуктан муну күйөөңөргө ачык айтып, түшүндүрүп алышыңар керек. Бул нерседе уялуу деген болбош керек. Анан күйөө да туура түшүнүп менин тууганым эле мындай эле деп бул себептүү аялына жинденбеш керек. Аялдын акысы бар, ошо аялдын акысы ошол үйдө башка чоочун эркек менен чогуу калган болбойт. Анан үйдүн ичинде жүргөндө дагы эгерде ошондой жашап атканда кайнысынын алдында хижапты толук кийиш керек. Дене мүчөсүн баарын жаап туруш керек. Анан бала эмизегиге келгенде айтыш керек, башка комнатада чыгып туруңуз деп күйөөсүнө айтып талап кылып, ушундай шарт түзүп бергиле деп ошонун баарын оңдош керек. Анан адам баласынын динине көңүл бурбаган болсо, туура эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо аял киши башка махрамсыз эркек менен чогуу калбасын деп айткан хадисиндеби же бир башка бир хадисинде аялдардын үстүнө кирбегиле деген хадисте айтып аткан кезде бирөө сурайт да. Эгерде ошо күйөөнүн туугандары жакындары болуп калсачы дегенде, ал күйөөнүн жакындары туугандары ал өлүм деген да. Бул өтө уяттуу нерсе. Ошондуктан жалгыз калып калып, же болбосо анын аркасында хижапсыз жүрүү бул туура эмес. Ошондуктан эже карындаштарга айтарым, мындай маселеде өтө этият болуңуздар. Эми күйөөмдүн тууганы болуп атат деп көбүрөөк жеңил карайт. Хижаптарын толук кийишпейт. Жолуктарын аркасына салып алат, же болбосо тар көйнөктөрдү кийип алат. Колдорун, билектерин, же моюндарын көрсөтүп жүрө беришет. Мунун баары тең туура эмес. Ал кайны деген, ал деген мындай эле чоочун эркек сыяктуу. Албетте күйөөгө тууганчылыгы бар, бирок нике жагынан, аврат жагынан чоочун эркек сыяктуу. Аял киши толук денесин жаап жүрүш керек. Анан ошону да кайны да түшүнүш керек, күйөөсү да түшүнүш керек. Күйөөсү аялына шарт түзүп бериш керек. Кайнысына айтыш керек, мен жокто жеңең менен калба, кирбегин үйгө. Жалгыз калган болбойт деп ачыгын айтып түшүндүрүш керек. Анан аял киши да муну толук талап кылганга укугу бар. Аллах субхана тағала жардам берсин.